Пайғамбарымыз Мұхаммадқа саллаллаху алейхи вассалам салават айтып, күнөөсү кечирилген адамдардын окуялары. Зикирчи адамдардын бири бул окуяны мындай деп айтат. Менин көп күнөө иш кылган, тобо кыл десем кылбаган, жаман иштен тыйып, насаат айтсам укпаган кошунам бар эле. Ал ошентип жүрүп дүйнөдөн өтүп кеткен. Ал өлгөндөн кийин көп өтпөй, аны түшүмдөн көрдүм. Кошунам бийик бейиш даражаларында сый урматтын кийимин кийип жүргөнүн көрдүм. Мен ага шашыла мындай даражага кантип жеткендигин сурадым. Күндөрдүн биринде зикир жыйналышына катышып калдым. Ал жакта хадисчи адам мындай деп айтып жатты. Ким пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айтса, ал адамга бейиш. Элдер менен чогуу мен дагы үнүмдү бийик чыгарып, салам-салават айтып жаттым. Ошол күнү Аллах Таала өзүнүн ырайымдуулугу менен күнөөлөрүбүздү кечириптир. Бир аялдын күнөөгө баткан баласы тагдыр үстөмдүк кылып, тобо кылбастан бул дүйнөдөн өтүп кетет. Энеси анын тобосуз каза болуп кеткенине каттуу кайгырат. Түшүндө баласынын азапталып жатканын көрүп ого бетер кайгырат. Бир канча убакыт өткөн соң, эне баласынын кубанычта жана жакшы абалда жүргөнүн көрөт. Энеси таң калып, анын кайсы амалы кечиримге себеп болгонун сурайт. Уулу, о энекем, мен жаткан көрүстөндөн бир киши өтүп баратып, кабырларды карап, алардын кайрадан тирилерин ойлонуп, оюна өлүм келди. Кылып жүргөн ката иштерин эстеп, өкүнүп, көзүнө жаш толуп ыйлап, Аллах Таалага тобо кылды. Аны көргөн асмандагы периштелер кубанычты. Анын чын жүрөктөн кылган тобосын көргөн Аллах Таала кабыл кылды. Ал адам Курандан бир нече аят окуп, андан кийин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салам-салават айтып, соопторун мен жаткан көрүстөн ээлерине багыштады. Ал сооптор бизге бөлүнүп, мага сиз көрүп турган жакшылык тийди. Энеке, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу, кабырдан нур, күнөөгө кечирим, өлүктөргө ырайым, тирүүлөргө рахмат болот экен деди. Абу Хафс Умар бин Хусейн деген самаркандтык алым өзүнүн Равнакул Маджалис китебинде бул окуяны мындайча баяндаган. Балха деген шаарчада дүнүйөсү аябай көп, бай, соодагер адам болгон. Анын эки уулу бар эле. Ал каза болгондон кийин ошол уулдары мал дүйнөсүн тең экиге бөлүп мурас кылып алышат. Ал мурастар менен биргеликте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 3 тал чачы бар эле. Бир талдан алышып, ортодо калган бир талды агасы экиге бөлүүнү сунуштайт. Кичүүсү баш тартат. Агасы экиге бөлгүн келбесе, мурастагы үлүшүң бул 3 тал чач болсун. Калган бардык мал дүнүйө менин үлүшүм болот деп сунуштады. Эниси макул болуп 3 тал чачты алат. Агасы болсо бардык мүлктүн ээси болот. Кичүүсү ал 3 тал чачты көкүрөгүнө бийик кармап сактап, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айткан маалда кармаар эле. Убакыт өтүп, агасынын малы жокко учурады. Ал эми кичүүсүнүн малына Аллах Таала береке берип, малы көбөйдү. Бул мураскор дүйнөдөн көз жумгандан кийин салих адамдардын бирине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кирип, мындай деп айтат. Элдерге барып айткының, кимдин Аллах Тааладан сурана турган нерсеси болсо, менин жакшы көргөн адамымдын кабырын зыярат кылып, ошол жерден сурасын. Бул адамдын кабырын көп адам зыярат кылар эле. Бир аял Хасан аль-Басри рахматуллаху алейхига келип, "О шейх, менин кызым бул дүйнөдөн өтүп кеткен эле. Аны түшүмдө көргүм келет" деп айтты. Хасан аль-Басри мындай деп жооп берди. Куптандан кийинки убакытта 4 рекет намаздын ар бирине Фатиха жана ага Такасур сүрөсүн кошуп окуңуз. Андан соң уктаганга чейин салават айтыңыз. Аял бардык айткан нерсесин кылып, түшүндө кызынын тозокто азапталып, кыйналып жаткандыгын көрдү. Эртең менен ойгонуп шашла шейхке барып көргөнүн айтты. Хасан аль-Басри рахматуллаху алейхи ал аялга садака берүүсүн, балким Аллах Таала ошонун себебинен анын күнөөсүн кечирер деди. Хасан аль-Басри ошол түнү түшүндө бейиштин бир бакчасындай болгон жерде бир кооз керебеттин үстүндө отурган кызды көрдү. Ал кыздын жүзүнөн нур чачырап, башында нурдан болгон таажысы бар эле. Шейхтен "Мени тааныйсызбы" деп сурады. Шейх "Жок" деп жооп берди. "Мен
Сиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтканга өкүм берген аялдын кызымын деди. Бирок сиздин энеңиз мага сиздин башкача акыбалда экениңизди айткан эле деп шейх таң калды. Кыз айтты: "Энем айткандай болчу. Биз 7000 адам азапта, жазада жана суракта элек. Биз жаткан көрүстөндөн салих адам өтүп бара жатып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир жолу салават айтып, анын сообун бизге багыштады. Аллах Таала аны андан кабыл кылып, бизди кыйынчылык, азаптан куткарып, өзүңүз көргөн сыйлыкка мени ээ кылды." Салих адамдардан болгон Мухаммад бин Саид бин Мутров мындай деп айткан эле: "Мен өзүм ар түнү жатаарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга белгилүү бир санда салават айтмайынча жатпаймын деп сөз берген элем. Түндөрүмдүн биринде белгиленген сандагы салаватты толтуруп бүткөн элем. Ошол маалда уйку үстөмдүк кылып, уктап кетиптирмин. Түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин бөлмөмө кирип келди. Бөлмөнү нурга айлантып, мени көздөй акырын басып келди да, мени чакырып, мага көп салават айткандын жүзүнөн өбөйүн деди. Катты уялгандыктан башымды жерге салып жүзүмдү бурганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүмдөн өптү. Чочуп ойгонуп кетип, жанымдагы жубайымды да ойготтум. Ошол чакта бөлмө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын укмуштуудай сонун жытына буркурап турган экен. Ал жыт 8 күнгө жакын жыттанып турду. Мулкиндин уулу Хадаик деген китепте Абу Мухаммад аль-Жазириден бул окуяны мындайча баяндаган. Ал айтат: "Бир күнү биз отурган сарайга өңү бозоргон, чачы саксайган, жылаңбаш жылаң аяк бир кедей жаш жигит кирип келди. Таарат алып 2 рекет намаз окуп, андан соң жыгач каданын жанына келип башын сүйөп отурду. Ал бул акыбалында шамга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып отурду. Ошол чакта башчынын өкүлү келип, бизди башчынын сарайына конокко чакырып кетти. Ордуман туруп баягы жаш балага бардым да, биз менен башчынын сарайына барасызбы деп сурадым. Жүрөгүм каалабай жатат, ысык ботко жейим келип жатат деди. Мен анын сөзүнө жамаатка кошулбагандыктан көңүл бөлбөй кагып койдум. Ичимен бул жолду жакында эле баштаган окшойт деп, аны таштап башчынын үйүн көздөй жөнөдүм. Ал жакта тамактанып, акырында кайра сарайга келсем, баягы жигит ордунда отуруптур. Жайнамаздын үстүнө келип отуруп уктап кетиптирмин. Ошол чакта түшүмө топтолгон эл кирди. Алардын бирөөсү бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Булар пайгамбар алейхиссаламдар деп айтып жатты. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жакын келип салам бердим. Менден жүзүн буруп алик алуудан баш тартты. Мен кайрадан салам бердим. Ал мага көңүл бурган жок. Абдан ыңгайсыз абалда калып, коркуп, "О Аллахтын элчиси, мага көңүл кош караганга эмне себеп болду?" деп сурадым. Ал: "Менин үммөтүмдөн болгон бир байкуш кедей сенден жардам сураганда, ага кайдыгер карап кетип калдың" дегенде ойгонуп кеттим. Айланамды карасам, баягы жигит жок. Эшиктин жабылганын угуп, шашыла чуркадым да анын сураган тамагын берүүнү сунуштадым. Мага бурула карап: "Сизден кедей адам жардам сураса, ага 124 000 пайгамбар шапаат кылмайынча аткарбагандан кийин жөн эле коюңуз" деп мени таштап кетти. Шифал Асқом деген китепте мындай окуя эскерилген. Абу Али рахматуллаху алейхи башынан мындай окуя өткөнүн айтат. Түшүмдө бир мечитке кирип келип, ал жакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана аны менен отурган 2 адамды көрдүм. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам айттым. Ал саламыма алик албай койду. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Мен сизге күнү түнү салам салават айтканга карабастан, сиз менин саламыма алик албай койдуңуз. Буга эмне себеп болду?" дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага салават айтып, бирок менин сахабаларымды тилдөө жана сахаба радиаллаху анхуларга ылайык келбеген сөздөрдү айтуу себеп. "О Аллахтын элчиси, тобо кылдым эми. Эч убакта бул нерсеге кайтпаймын" деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху" деп саламыма алик алды. Бул баян жүрөктөрдүн шам чырагы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.